Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге кровавый алмаз деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 1999 жыл Африка, Серра-Леонеде жарандык согуш күч алып жаткан учур. Балыкчы Соломон Ванди балыкчылык иши менен үй бүлөсүн багып, уулу Дияны мектепке берип, анын келечекте мыкты дарыгер болуусуна ишенип жүрөт. Ал күндөрдүн биринде баласы менен үйүнө кайтып келе жатып, козголоңчу революциячыл бириккен фронт алардын айылына келе жаткандарын көрүп, дароо баласы экөө үйлөрүнө чуркашты. Өздөрүн мекенчил патриот деп эсептеген козголоңчулар бат эле айылга бастырып киришип, эч нерсеге карабай эле элдин баарын кыра башташты. Соломон үйүнө да жетип келип, үйдө эки баласы менен калган аялын да бошотуп, бирок үй бүлөсүн качырып жатып, өзү жанагы козголоңчуларга кармалып калды. Бир топтору айылдан качып кеткенге жетишти, бир топтору кыргынга учурап, калгандары туткунга түшүп калышты. Козголоңчулардын аскер башчысы дароо эле колго түшкөн жаш балдардын колдорун кестире баштады. Эми кезек Соломонго келип, анын да колун кесели деп калганда, алардын аскер башчысы токтотуп, бул адам ишке жарактуу экен, аны ишке жөнөтүп жибергиле деп айтып, жөнөтүп жиберишти. Ошентип аз эле жерден колунан ажырап кала жаздаган Соломон биротоло козголоңчулардын туткунуна айланып, алмаз кенине барып, башка туткундардын катарына кошулуп иштеп калды. Туткундар суудан асыл таш алмаздарды издеп таап, аларды козголоңчуларга беришет. Эгерде кимде ким асыл ташты таап алып, бирок аны жашырууга аракет кылган болсо, аны дароо эле өлтүрүп салышат. Ошол эле учурда Родезиялык Дени Арчер, Түштүк Африка армиясынын мурдагы жоокери, жалданма жана курал аткезчилигине айланган жаш контрабандист, козголоңчулар менен сүйлөшүүгө келип, алардан бир канча алмазды колуна алган соң, алмаздарды Серра-Леонеден башка өлкөгө чыгарып кетип, андан соң гана курал жарактарды алып келип берүү убадасын берип, Либерияга алмаздарды мыйзамсыз жол менен алып өтүп жатканда, Серра-Леоненин бийлиги аны тыкыр текшерип, чек арадан алып өтүп жаткан эчкилердин терисинен алмаздарды таап чыкты. Иши оңунан чыкпай калган Арчер алар менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок алар Арчердин бир да сөзүн угушпай, аны камап салышты. Ал эми Соломон болсо туткундардын арасында иштеп жүрүп, бир күнү башка алмаздардан бир кыйла чоң болгон алмазды таап алды окшойт. Дароо эле эч кимге билдирбегенге аракет кылып, алмазды бутунун бармагы менен кыпчып алды. Андан соң аскер башчыга дааратканага баргысы келип жатканын айтып, андан бир аз чектенип калган аскер башчы аны текшере баштады. Бирок эч нерсе таппагандыктан Соломон андан ары барып, бутундагы алмазды чыгарып, чүпүрөккө ороп жерди казып көмө баштады. Бирок аны аңдып турган аскер башчы артынан келип, алмазды берүүнү талап кылды. Дал ошол учурда бийлик жиберген атайын топ козголоңчулардын жайын аныктап чабуул коюшту. Соломон эсоп калган аскер башчыдан кутулуп качып кетмекчи болуп, бирок жетишпей калгандыктан алмазды ошол жерге эле көмүп салды. Ошентип бийлик ал жердеги адамдардын баардыгын абакка алып кетишти. Абактан эсине келген жанагы козголоңчулардын аскер башчысы Соломонду көрүп, бул адамда эң чоң алмаз бар экен, мен аны өз көздөрүм менен көрдүм деп элдерге жар салса, Соломон өзүндө эч кандай алмаз жок экенин айтып элдерге актанды. Ошол эле абакта жанагы контрабандист Дени Арчер дагы бар эле. Көп өтпөй эле Арчер тааныштарынын жардамы менен абактан бошонуп чыгып алды. Анын иши оң болбой калганына карабастан, ал тишине дагы бир алмазды жашырып алганын көрөбүз. Андан соң досуна чалып, абакта отурган Соломон Ванди аттуу адамды боштондукка чыгартууну суранды. Көп өтпөй эле анын суранычы боюнча Соломон да боштондукка чыкты. Арчер эс алып жүрүп Боумен аттуу журналист кыз менен таанышып калды. Боумен Арчердин алмаздар менен иштей турганын билгенден кийин, дароо эле андан алмаздар өлкөдөн кандай жол менен чыгып жатканын жана аны кимдир сатып алып жатканын изилдеп жатканын айтса, Боумендин журналист экенин билген Арчер дароо эле терс бурулуп кетип калды. Ал эми боштондукка чыккан Соломон бийлик коргоп калган адамдардын тизмесинен өзүнүн үй бүлөсүн издеп жатат. Бирок ал үй бүлөсүн таба албай, кайда кайрылса да эч жактан таба албай койду. Бул кезде анын үй бүлөсү башкалар менен бирге качып жашырынып жүрүшкөн. Бирок козголоңчулар аларды да таап алышып, башкалар менен бирге Соломондун уулу Дияны да алып кетишти. Эми Арчер Соломонду таап келип, аны абактан бошотууга жардам бергендигин айтып, андан алмаздын кайда экендигин сураса, Соломон эч кандай алмазды билбейм деп эле кетип калды. Ал эми бул кезде козголоңчулар кармалган жаш балдарды алып келишип, силер эми ата-энеңердей карапайым адамдар эмессиңер, силер эми мындан ары жоокерсиңер. Биз өлкөбүздү душмандардан тазалап, өлкөбүздү өзүбүз башкарабыз деп айтып, аларга курал берип, атканды үйрөтүп, наркотиктерди берип, өздөрүнө окшотуп тарбиялай башташты. Анан да алардын көздөрүн таңдырып, бейгүнөө адамдарды аттырып, адам өлтүргөн сайын балдарды мактап жатышты. Арадан убакыт өтүп, козголоңчулар бир топ күч топтоп Фритаун шаарын басып алууга келишти.
Өз жанын багуу үчүн ар кандай жумушта иштеп жүргөн Соломон бийлик менен козголоңчулардын ортосунда катуу кагылыш болоорун сезип ал жерден кетейин деп жатса, анын алдынан Арчер чыгып, бүгүн шаарда дээрлик согуш башталып калды. Сен мага ишенип алмаздын кайда экенин айтышың керек. Мен сага болсо үй бүлөңдү табууга жардам берем. Эгер мындай кылбасаң, сен баары бир алмазды эч кимге сата албайсың деп айтты. Аңгыча болбой эле козголоңчулар шаарды талкалап кире башташты. Бир заматта шаарда кымкыбыт башталып, козголоңчулар алдынан чыккандардын баардыгын өлтүрүп баратышты. Ошентип ал түнү шаар күлгө айланып, козголоңчулар басып алышты. Арчер менен Соломон шаардан чыгып кетүүчү көпүрөгө келишип, кайтарып турган козголоңчулардын айласын таап өтүп кетишти. Андан ары шаардан качкан элдерге кошулушуп, бийлик элдерге колдон келген жардамын берип жатты. Эми Арчер Соломондун үй бүлөсүн табууга жардам бермекчи болуп, баягы журналист кыз Боуменди чакырды. Арчер Боуменге козголоңчулар кайсы бир жол менен алмаздарды өлкөдөн чыгарып, ордуна курал-жарак алып жатышат. Ошон үчүн алар барган сайын күчтөнүп бара жатышат деп маалымат берип, эгер сен мага бир адамдын үй бүлөсүн табууга жардам берсең, мен сага дагы да факты менен маалыматтарды берем деп айтса, Боумен дароо эле макул болуп, Соломондун үй бүлөсү кайда жайгашканын тез арада эле билип берди. Көрсө бул кезде Соломондун үй бүлөсү бийликтин кайсы бир лагеринин көзөмөлүнө өтүптүр. Ошол жерден Соломон 2 баласына жана аялына жолугуп, бирок улуу баласы Дияны козголоңчулар туткундап кеткенин билди. Алар кайрадан учакта артка кайтып баратышып, Соломон Арчерге мен алмазды ушул токойлордун арасына көмгөм деп айтты. Учактан түшкөндөн кийин Арчер Соломонго каткан жериңди картадан көргөз деп айтса, Соломон картаны билбээрин айтып, мен ал токойго барсам өзүм эле таап берем деп койду. Эми Арчер Боуменге баардыгын ачык айтып, ушуга чейин алмаздарды өлкөдөн чыгарып бир адам менен иштешип жүргөнүн, ал адам болсо козголоңчуларга курал киргизип берерин айтып, Боуменге ал адам тууралуу банктык эсебинен тарта баардык маалыматтарын берди. Эми Боуменден бир гана нерсени суранып, биз журналисттер катары айылдарды аралап токойго киришибиз керек. Мен кандай болгон күндө дагы алмазды алып өлкөдөн биротоло чыгып кетишим керек. Андан кийин сен журналыңа каалагандай макалаңды жазып, кылмыштын бетин ача бер деп айтты. Боумен ага макул болуп, журналисттердин тобу менен аймакка кирип баратышканда, күтүлбөгөн жерден козголоңчулар кол салышып, Арчер, Боумен жана Соломон унааны айдап качканга жетишишти. Бирок көп өтпөй эле алардын унаасы да кырсыкка учурап, үчөө токой аралап качып жөнөштү. Токойдон өз айылын коргогон урууларга жолугушуп, андан ары козголоңчулардан жашырынып жүрүп отуруп, бийлик коргоого алган кийинки лагерге да жетип келишти. Чоң кызыл алмаз жөнүндө мурунтан эле кабардар болгон полковник Арчерди жана Соломонду көрүп, чындап эле чоң алмаздын бар экендигине ишенди окшойт. Эми полковник дагы өз үлүшүн алгысы келип, алмаз катылган аймактагы адамдардын баардыгын өлтүрүп, алмазды издеп табышыбыз керек деп бийлик жүргүзө баштады. Полковниктин оюн түшүнгөндөн кийин Арчер алмазга бир гана өзү ээ болуп, өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөп, Боуменге баардык маалыматтар сакталган дептерди берип, Соломонду ээрчитип лагерден качып кетти. Экөө ал күнү кечке жол жүрүшүп, кечинде козголоңчулардын тобуна туш болушту. Аларды аңдып жаткан кезде Соломон унаанын үстүнөн өзүнүн уулун көрүп, ага кыйкырып жиберди. Куралчан топ алардын артынан аткылап кубалап, бирок Арчер Соломонду алып качып кеткенге жетишти. Эртеси Арчер Соломонго, эгер сен менин өмүрүмдү дагы бир жолу тобо келге сала турган болсоң, мен сени өз колдорум менен өлтүрөм деп айтып, андан ары жолун улашты. Жүрүп отуруп кыйраган айылга келишип, ал жерде аман калган адам козголоңчулар кийинки айылга кетишкенин айтты. Аны уккан Соломон кийинки айылга барып, өз баламды куткарып алам деп түз эле ошол жака жөнөдү. Арчер Соломонду токтотуп, биз эми сенин балаңды куткара албайбыз деп айтып, экөө ал жерден урушуп да кетишти. Акырында Соломон Арчерге, сен мени өлтүрүп салсаң да мага баары бир, мен баламды куткарышым керек деп айтса, Арчер ага айласыздан макул болуп, караңгы киргенде кийинки айылга бармай болушту. Бирок Соломондун уулун эч жерден таба алышпай, эртеси күнү баягы алмаз кенине жетип келишти. Эми Арчер полковниктен жардам сураганга аргасыз болуп, кайсыл жакка келүү керек экендигин айтып, таңгамал сокку уруусун суранды. Түн бир маалында Арчер Соломондун жок экендигин көрүп, алмаз кенин көздөй жөнөдү. Бул кезде Соломон козголоңчуларга аралашып, ал жерден баласын дагы таап алды. Эң кызыгы, баласы аны таакыр эле тааныбай, Соломон ошол жерден козголоңчулардын колуна түшүп калды. Ал жерден баягы аскер башчы чыга келип, көрсө ал Соломондун баласын ушул күн үчүн даярдап жүргөн экен. Эми ал Соломондун баласын өлтүрөм деп коркутуп, алмаздын кайда экенин сурай баштаганда, ал жерге учактары менен полковник келип, бары жогун жардыра баштады. Арчер Дияга жетип барып кармап, Соломон болсо жанагы аскер башчыны жеңгенден кийин полковник Арчерге келип, алмаздын кайда экенин сурады. Арчер болсо алмазды дагы эле таба элек экендигин айтып, анын кайда жашырылганын бир гана Соломон билерин айтты. Эми Соломон баласын ойлоп, алмаздын кайда жашырылгандыгын айтып таап берүүгө жөнөдү. Бирок Соломон менен Арчер алдын ала сүйлөшүп алгандыктан, Соломон башка эле жерди казып, алмазды таппай жатканын айтты. Бир кезде Соломон менен Арчер учурдан пайдаланып, полковниктин адамдары менен кармаша башташты. Акыры полковник өлүп, Соломон каткан алмазын таап чыкты. Ошол кезде Арчер өзүнүн жарадар болуп калганын байкап, алардын маңдайында аң сезими таакыр өзгөрүлүп калган Дия тапанчасын такап турду.
Аны көргөн Соломон ордунан туруп баласынын жүрөгүнө тийген сөздөрдү айтып, анын ким экенин, ата энеси ким экенин эстетти. Эми ата бала көз жашын төгүп турганда ал жерге калган аскерлер жетип келип, алар кайрадан качып жөнөштү. Арчер учкуч досуна алдын ала кабар берип койгондуктан досу аларды алып кетүүгө келе жатат. Бирок алар жетчү жерине аз калганда Арчердин такыр эле алы кетип, Соломон аны бийиктикке бир топ жерге чейин көтөрүп чыкты. Акыры Арчер чыдай албастыгын айтып, артынан аскерлер жакындап да калгандыктан алмазды Соломондун өзүнө кайтарып берип, мени таштап учакка жетип учуп кеткиле деп айтты. Арчер артта каптап келе жаткан аскерлер менен ого калбай калганча кармашып, Соломон качып кеткенден кийин Боуменге чалып, Соломонго жардам берип коюуну суранып, ага акыркы сөздөрүн айтып, ошол жерден көз жумду. Соломон өлкөдөн чыгып, Боумен менен жолугуп, экөө биргелешкен план менен бүтүндөй бир өлкөнү согуштуруп жаткан Арчердин кардарына барып, алмазды сатмай болду. Ал адам Соломонго $1 миллион сунуш кылса, Соломон анын үстүнө дагы шарттарды кошуп, аялын жана балдарын өлкөдөн чыгарып берүүнү талап кылды. Ал эми ал нерсенин баардыгын Боумен сүрөткө тартып жатканын көрөбүз. Акыры Соломондун үй бүлөсү өлкөдөн чыгарылып, ал үй бүлөсү менен бирге $1 миллион колуна кармап кетти. Боумендин далилдүү макаласынан кийин жанагы адамдын жүзү ачылып, өлкөдөгү согуштун токтоосуна чоң таасирин берди. Тасманын акыркы кадрларында Боумендин журналында Арчер жөнүндө да макала басылып чыкты. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.